Туркия же Турция расмий аты Туркия Республикасы Европа жана Азия материктеринин ортосунда Кичи Азиянын түндүгүндө жайгашкан. Туркия Республикасы 1923 жылы Осман империясы жоюлгандан кийин Мустафа Кемаль Ататүрк тарабынан негизделген. Стамбул шаары экиге бөлүнүп, Европалык жана Азиялык тарабы бар. Жалпы 39 район, 20 миллион калкы бар. Билим азыгы коомдук бирикмеси тарабынан алгачкы жолу Кыргызстандан мугалимдер үчүн билим саякаты уюштурулду. Билим саякаты Стамбул шаарынан башталды. Мектептерде мугалим ага эжекелер үчүн бардык шарттар жаратылыптыр. Албетте окутууда бир топ өзгөчөлүктөр бар экен. Башталгыч класста балдар менен кыздар чогуу окутулуп, өткөл куракка келгенде кыздар өзүнчө, балдар өзүнчө окутулат. Дагы бир таң калтырганы башталгыч класстарда окутууда агайлар көп экен. Алар жан өрөп берилүү менен иштешүүдө. Küçük bir çekim ama milyonda bir diyebiliriz yani. Ama sonrasında alışabiliyor. Bu sizin bence karakterinizle alakalı bir şey. Belki şu yöndendir sizde hani daha küçük yaş grubuna daha bir anne şefkati falan ama biz erkekler olarak da yapabildiğimizi inanıyoruz yani güzel bir şekilde. Ben de bu kez tanıdığımı seviyorum. Ben şu başlangıç klasta okuyup жүргөнүмдө ben mugallimim çoğunluğunda kaç kez tanıdığımda ben başlangıç klas mugallim bolom dedim. Ошол сөзүмдү кармап бүткөн айында başlangıç класс mugallim иштеп жатам. Анан Түркияда başlangıç класстын эркек агайлар көп дейт. Сиздерде эжекелер көп болгондугу балким ал жашоо мүнөзүнөн, жашоо образынан болушу мүмкүн дейт. А биз агайлар катары мен ойлойм эжекелерче деңгээлде сабак берип ойлойбуз дейм. Анан кээде ошо миллиондо бир адам эжеке болсо деп кылат. Бирок ал көп деле мындай эме болбойт. Кийин убакыт өтүшү менен бизге көнөт. Мен ойлойм биз эжекелер деле деңгээлде сабак бере алабыз деп. Окуучулар өздөрүн өтө эркин алып жүрүшөт экен. Пандемиялык абалды эске алып сактануу эрежелери кылдат экендигин байкоого болот. Мектептер мамлекет тарабынан каржыланат. Жыл сайын программа өзгөрсө жаңы чыгарылган китептер да жыл сайын бекер чыгарылып берилет. Бул жерге сиз биринчи сабакка сабак матын жазасыз, теманы жазасыз, мугалим колун коет. Анан мына жерде болсо биринчи сабакка окуучуларга атайын буларда сан берилген. Ар бир окуучунун номери бар. Мисалы үчүн Элболук Жеңишбек 005 болушу мүмкүн. Мына жерге ошону коет дагы 005 деп жазып туруп эле кол коюп коет. Ар бирин жок болуп турат. Айта ким жок ошолорго жазып кол коюп коет экен. Жокторду гана жазып. Анан муну сабакта турат дейт. Сабак бүткөндөн кийин кечке алып туруп, сабак бүткөндөн кийин мектепте ошол жоопту дирекция берет экен. Туркияда билим берүү тармагына аябай көп көңүл бурулат. Мектептери 3 багытта окутулуп, окутуучуларга жеткиликтүү билим берүүгө аракет жасашат. Бизде 11 жылдык окуу болсо, Турцияда 12 жылдык окуу болот экен. Аларга билим берүүнүн өзгөчөлүктөрү. Жалпылап алганда балдарга бир нече багыт менен билим беришет. Биринчи илимий жактан, экинчи IQ деңгээлин оюн аркылуу өркүндөтүү, үчүнчү лидерлик жактан балдарды өстүрүү. Андан кийин искусство жана чыгармачыл лабораториясы. Бул багытта балдар өздөрүнүн ойлоп чыккан чыгармаларын өркүндөтүшөт. Диний жактан да билим берүү каралган. Ошондой эле балдардын кызыгуусу, хоббиси да сөзсүз эске алынат экен. Бизди учурда Конядагы университетте докторантурада билимин жогорулатып жаткан мекендешибиз Жеңишбек Элболдиев алып жүрдү. Ал Стамбулдагы билим берүү мекемелери менен жакындан тааныштырды. Турцияда мектептик билим берүүнү 3-кө бөлүп алышкан булар. Биринчи класстан 4-кө класска чейин биздегидей башталгыч билим берүү болуп айтылат. Андан кийинкиси 5, 6, 7, 8 класстар болсо булар орто билим берүү болуп айтылат. Андан кийинкиси 9, 11, 12 класстар болсо лицей деп коюшат. Анан буларда орто мектеби өзүнчө, башталгыч мектеби өзүнчө, лицей өзүнчө, имараттар жашын өзүнчө жетекчиликтери бар. Анан 8 класс бүткөндөн кийин буларда ошол окуучулардын жөндөмүнө карап туруп профилдерге бөлөт, атайын кесиптик лицейлерге. Анан ошол балына карап туруп, ошол өзү каалаган лицейлерге бөлүп алса болот. Туркия мамлекетинин Стамбул шаарында мектеп лицейин көрүп чыккан соң Стамбул Айдың университетине бардык. Окуу жай техникалык жактан мыкты өздөштүрүлүптүр. Студенттери да электрондук каттоодон өтүп, өздөрүнө керектүү сабактарды издеп жүрүп окушат экен. Студент үчүн ата-энеси да жооптуу болуп, эгер студент келбей ата-энесине байланышып, баласы кайдан экенин тактап билүү алууга дагы мүмкүн болот экен. Окуу жайда 10 жылдан ашуун сабак берип келген биздин мекендешибиз Инаш Азим агай менен да баарлаштык. Араб тили боюнча, анан педагогика боюнча сабак берип жатам. Түркияда жүргөнүмдө
15 жыл болуп калды. Siz anda Türkiyalık эле болуп калдыңыз. 2 жылда 3 жылда Кыргызстанга барып турабыз албетте. Анан ошол бул жакта тажрыйба алып, мен деле баягы чет өлкөдө жүрө бербей, бул тажрыйбаны буюрса Кыргызстандын ошо илим билимине салып койсом деген ойдомун. Ошого баягы Кыргызстандагылар ойлобосун, бул чет өлкөдө эле жыргап жүрөт деп, бирок биз кайсы жерде жүрбөйлү, жүрөгүбүз ар дайым тоолордо дегендей. Чоңалайдын кулуну катары билебиз сизди. Анан ушул социалдык тармактарда, айрыкча Facebook'та Стамбулдагы кыргыздар деп группанда барсыз, активдүү колдонуучу. Анан жалпы эле кыргызстандыктар менен да активдүү, мындай дайым позитивдүү маанайда баарлашып турасыз да. Бунун мындай сыры эмнеде, жалпы эле ушул агартуучу катары ушул позитивдүү маанайды тартып алып келесиз? Түркиядагы мекендештер бул жакка келгенде көбүнчө баягы тилден, анан бул жактын системасына кыйналышат. Ошондуктан ошондой группаларды ачып, ошондой социалдык тармактарда баягы азыр социалдык тармактарда пайдалуу болбогон маалыматтар да өтө көп да. Мисалы, кээ бир туура эмес маалыматтар жайып ар кандай маалыматтар бар. Биз ошолорду жөнгө салуу үчүн ушу достор менен, кээ бир мекендештердин жардамы менен ошол группаларда жардам берип турабыз. Бул чынында эле чын ниет. Баягы биз өзүбүздүн кыргыз экендигибизди анан элибизге жок дегенде баягы башка жактан жардам берсек дагы бош убактыбызда жардам берели деген гана ойда. Билим берүү тармагы бир топ өзгөчө экен. Туркияда олимпиада өткөрүлбөйт. Өздөрүнүн сабактары, сынактары бар экен. Окуучулар аларга катышып турушат. Аягында Кыргызстандан барган өкүлдөр белектерин тапшырып, биздин өкүлдөргө да белектерин беришти. Ортодо достук мамиле жаралып, мындан кийин кызматташуу жаатында сүйлөшүүлөр жүрдү. Биз да сиздерди Кыргызстанда Ошто күтөбүз, Кудай буйруса. Дагы көп жолу жолугушуп, Кыргызстан Ош менен биргеликте кызматташып, бир туугандай болуп, көп билим берүү тармагына салым кошобуз деп ишенем. Az buçuk anladım. Anladım. Düşündüm de. Peki onlar ben konuşurken söylediğim cümlelerden, kelimelerden kaçını anlıyorlar? Mesela ben yarıdan fazlasını anladım. Ben de Teceken'de aytkan 50%'ine böyle düşündüm de. Men söylüyor hakkında düşünüşüp de. Biz anladık. Biz Kırgızistan'da salttуу болгон биздин башкиңизди сизге белекке берейин, ар дайым даражаңыз улук болсун, биз тармагында болушуп, мындай белгилүү, үлгүлүү инсандардан болуп жүрөбүз. Mikrofon. Hayır müdür, tecrübeye gerek yok gibi. Bizim Kırgızlar çok önemli. Aybay soğumuş hatta baldırdım. Bizde bolgon mamilesi, soğumdaşmışsınlar özgüçe mağa bağlı. Anan bizde bolgon mamileleri kiçikliğindiginin bağlattı. Ben uyuşturucu soğumlar aşırı Билим азыгы коомдук бирикмесинин саякаты андан ары Турциянын кооз жерлерин көрүү менен уланды. Агартуучулар эс алганды да мыкты билишет экен. Эч бир убакытты текке кетирбей, баарын сурап, көргөн билгендерин студенттерге, окуучуларга айтып беребиз дешүүдө. Күндүр түндүр жада калса, үй тиричилиги менен алып урушуп жатып дагы биздин көпүрөгүбүздө ошол окуу процессиндеги студенттер, окуучулар дайыма биздин көпүрөгүбүздө турат. Дээрлик өзүң жөнүндө ойлонгонго, өзүңдүн ден соолугуңа каам көргөнгө кээде убакыт деле болбой калат да чындыгында. Бирок бул эс алуу учурунан пайдаланып келгендигибиз менин кесиптештериме абдан ыңгайлуу учур болду биринчиден. Окуу процессин өзгүлтүккө учуратпай дегендей, иш процессин өзгүлтүккө учуратпай. Ошол эле мезгилде эң негизгиси биздин тажрыйба ала турган маселе өнүккөн ушул Түркия мамлекетиндеги жогорку жана орто окуу жайларынын иш процесси менен тааныштык. Бул абдан пайдалуу болду. Билим азыгы коомдук бирикмесинин, мугалимдердин катарынан турган коомдук бирикмесинин программасы дагы өтө кылдат түзүлгөн. Биз бир эле мезгилде иш процесси, бир эле мезгилде эс алууну дагы айкалыштырып уюштургандыгы үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Мугалимдер өзү ушундай калып калат экен. Жайы кышы каникул болсо дагы эс алышпайт экен да. Анан ошого биз дүйнөлүк деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде
алар дагы ушундай сонун саякаттарды көрсө деген максатта биз 2 күндүк мектеп университетин уюштурганбызда калган 5 күн ушундай Турциянын кооз жерлери, Чанаккале, Эфес, Троя, бүгүнкү күндө Памуккале, Клеопатра баскан биз Трояны кинодон көргөнбүз. Ушундай баягы чоң даңазалуу жерлерди биз кинодон көрсөк, ошол нерсени дагы биздин мугалимдер көрсө, ошол мугалимдер ошол нерсени дагы сиңирсе деген максатта бул атайын билим менен саякат экөө айкалышкан кылып уюштурулган. Бул атайын туура алдын ала пландалган, бул жак менен сүйлөшүлгөн. Кудай буйрса ниетибиз ишке ашып, ушул биздин жөнөкөй мектептеги, университеттеги мугалимдерибиз мына өзүңүздөр көрүп тарыхый жайларды келип көрүшүп, мынантип сууну кечип, өздөрү ошол нерсени кол менен кармап, мурун менен сезип дегендей билишет. Эли ушунчалык тарыхый мурастарды баалашат экен. Дагы айта кетчү нерсе кедр токойлору, мандарин, лимон, апельсин, шабдалы плантациялары болду. Андан сырткары кальций туусу таң калтырды. Ап-апак болуп, кар жаап, тоңуп калгандай көрүнөт экен алыстан. Билим азыгы мугалимдер клубу тарабынан түзүлгөн саякат программасы билимдин өнүгүүсүнө эле көңүл бурбастан башка өлкөлөрдүн маданиятын, тарыхын, жаратылышын дагы таанууга багытталганы баарыбыздын маанайыбызды көтөрүп, аябай жакшы өттү. Ушул саякатта баарыбыз ушунчалык ыраазы болдук. Айгүл Атабаева, Гүлжан Ажиматова, Жеңишбек жана Инаш агайларыбызга ушунчалык чоң ыраазычылык билдиребиз. Мугалимдерге пайдалуу иштериңер улана берсин, ийгиликтүү болсун. Билим азыгы мугалимдердин коомдук бирикмеси баштаган саякат Турциянын 8 шаарын көрүүгө мүмкүнчүлүк болду. Стамбул, Чанаккале, Троя, Эфес, Кушадасы, Деңизли, Памуккале, Анталия. Урматтуу достор, ушул мугалимдердин катарында жогорку окуу жайларда, мектептерде жана ошондой эле бала бакчаларда эмгектенген биздин агартуучуларыбыз бар. Алар ушул өздөрү эмгектенген тармактарда бир топ тажрыйбалар менен бөлүштү. Дагы биздин агартуучуларыбыздын бирин азыр кепке тартып, алардын негизи эле тажрыйбасы кандай болду, ушул жерде алган таасирлери кандай болду. Акыркы Анталияга келген сапарыбызда ушул көрүп бүткөн буга чейинки 7 шаардагы таасирлер жана саякат, билим берүүдөгү саякаттар туурасында дагы сурап көрөлү. Келиңиз анда эжеке. Өзүңүздү тааныштырып, ушул Туркиядагы билим берүү мекемелери жакындан барып жеринен тааныштыңыздар, андан кийин ушул Туркиянын кооз саякат жерлерин дагы көрүүгө мүмкүнчүлүк жаралды. Ушул сезимдер менен бөлүшүңүз эжеке. Саламатсыздарбы? Мен Калмырзаева Рахила Шадыбековна, Ош шаарындагы Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин география факультетинде иштеймин. Мен айтат элем, ошол билим азыгы коомдук фонду уюштурган билим берүү саякаты бул эң жакшы деңгээлде болду деп ойлойм. Бул биздин билим берүү саякаты 5 январдан бери уланып келе жатат. Биз ошол убакыттардын аралыгында Стамбулдагы эң мыкты мектептерге, колледждерге, университеттерге барып, ушундай бир жакшы билим берүүнүн өзгөчөлүктөрүн алдык деп ойлоймун. Бул бүгүнкү күндө билим берүүнүн сапатын, деңгээлин жогорулатуу бүгүнкү күндүн талабы деп ойлойм. Ошондуктан бул саякат бул абдан чоң таасир берди. Ушундай саякаттар дагы көп болсо экен дейбиз. Бул биз үчүн мугалимдер, билим берүү системасындагы кызматкерлер үчүн эң чоң ийгилик. Мен дагы ушундай ийгиликтерди башка дагы мугалимдерге айтат элем, чакырат элем. Ушундай билим берүү саякатына барыңыздар, катышыңыздар, тажрыйбаңыздарды бөлүшүңүздөр, жаңыланууну өзүңүздөргө ала аласыздар деп ойлоймун. Биз андан бери бүт ушул Турциянын чоң белгилүү шаарларында болуп, эс алып, мыкты сонун экскурсияны уюштуруп жүрөбүз. Чоң рахмат, эс алуу көңүлдөгүдөй улансын. Биздин катарыбызды дагы мугалимдердин тобу толуктап жатат. Анда эмесе келиңиздер, Айжан айым, ушул сиз дагы ушул мугалимдердин катарын толуктап, агартуучулардын атынан билим берүү жаатында саякат жана ошондой эле Туркиянын кооз жерлеринде саякатта жүрүп келдиңиздер. Бүгүн Анталия шаарына келип отурабыз.
эмне тажрыйбаны биз өзүбүзгө Кыргызстанга алып барып ошол эле өзүбүздүн балдарга, келечек муундарга пайдалансак болот экен. Ушул жаатта сиз дагы өзүңүздүн ушул бүгүн алган тажрыйбаңыз менен бөлүшүп кетиңиз. Саламатсыздарбы? Мен Чоң Алай районунан Жекенди мектепке чейинки билим берүү уюм мекемесинен келдим. Ошол жерде жетекчи болуп эмгектенем. Анан мына билим азыгы аркылуу келип, биз сонун ошол шаарларды кыдырдык. Ошондой эле биз билим берүү мекемелерине барып, жаңы усулдарды, ошол окутуу усулдарын, методдору менен таанышып өзүбүзгө жакшы жактарын алдык. Ушул биз өлкөнү өнүктүрүү үчүн ошо эң алгач ошо билимдүү болушубуз керек. Ошон үчүн мына билим сапатын жогорулатуу максатында кыдырып бакчалардагы сонун сабактарды көрдүк биз келип. Ал жерде ошол усул алмашуу болду, мындайча айтканда. Ушул 5 январдан бери биз саякаттап жүрөбүз. Андан сырткары ошол Турциянын кооз шаарларына барып өзүбүзгө аябай жакшы жактарды алдык. Мен ойлойм, ошол уюштуруучуларга чоң рахмат, ыраазычылык айтат элем. Ушундай билим саякаты көп болуп турса деп айтат элем. Баарыңыздар ушундай билим кошо саякаттоону кошо алып жүрсөңүздөр. Чоң рахмат сизге. Биз Ош областында, Ош шаарында жана ошондой эле Жалал Абад облусу, анан калса Ысык Көл областынан келген биздин агартуучуларыбыздын өкүлдөрү бар. Ысык Көл областынан келген биздин ушул ардактуу мугалимибиз, мектепке чейинки билим берүү мекемесинде эмгектенип келген ардактуу эжекебиз ушул күндөрдүн аралыгында өтө кызыгып, бала бакчалардын иши кандай болот экен, мектептердин иши кандай болот экен жакындан таанышып, аябай кызыгуу менен жүрдүңүз. Мен аны өзүм да байкап жүрдүм, эжеке. Деги эле Кыргызстанга ушуларды биз жайылтсак болобу? Сиздин дагы ушул көргөн тажрыйбаңыз, сиз ушул менен да бөлүшүп кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен Ысык Көл областынын Каракол шаарында көп жыл мугалим болуп иштегем. Азыр ушул тапта тарбиячы болуп иштейм. Билим азыгы коомдук бирикменин аркылуу атайын уюштурулган Айгүл айымга чоң рахмат. Ушуну уюштуруп бизди чакырып, бир чети бар Ош жергесиндеги аякты да саякаттап көрдүк. Турцияга келип, бияктан да Стамбулдан билим берүү мекемелерин кыдырып, башталгыч класстарды дагы, жогорку класстарды дагы, ошондой эле бала бакчаларды да көрдүк. Абдан көп таасирлүү нерселерди өзүбүзгө кабыл алдык деп ойлойм. Балдар бакчасынын жана аз санда тарбиялангандары, анан көбүнчө эркек агайлар да аралашып иштегендер мага абдан жакты. Себеби ата жактан, эне жактан да тарбия алсын дегендей, ошондой тарбияны алыш керек го деп ойлойм. Алган жайылчу нерселер аябай көп. Аны менен кошо бир саякатты дагы бирге алып кеттик. Жакшы. Чоң рахмат сизге. Алган билимдердин баары жугумдуу болуп, саякатыңыздар мындан кийин дагы улансын демекчибиз. Биз мугалимдердин катарын азыр айтып кетсек, алар көбүнчө эле ушул алган билимдерине өтө таасирленип, жана ошондой эле саякаттын өзүнө дагы таасирленип турган учуру. Ошол эле убакта биз ушул билим берүү саякатын жана ошондой эле билим берүү мекемелерине жакындан барып таанышып келүү идеясын бул билим азыгы коомдук бирикмеси түзгөн. Коомдук бирикменин башында турган Айгүл Атабекова биздин ушул жаш демилгелүү ишкер айымдарыбыздын бири. Мугалимдердин катарын бүгүнкү күндө ушул жалпы эле жогорку окуу жайларда эмгектенген дагы биздин атайын агартуучуларыбыз бар. Эжеке келиңиз, сиз дагы ушул 7 күн, 8 күн аралыгында ушул билим берүү мекемелери менен жеринен жакындан таанышып, кызыгып, суроолоруңуздарды берип, аябай активдүү катышып жүрдүңүз. Сиз өзүңүз дагы ушул Ош шаарындагы Зирек балдардын ушул атайын лицейинде эмгектенип келесиз. Бул жерде биз лицейлерге дагы бардык. Ошол жерлерден алган тажрыйбаларыңыз, эми баргандан кийин алар биздин ошол билим атайын билимдин очогу болгон өзүбүздүн билим берүү мекемелеринде кандай жайылсак болот экен, эмнелерди сиз алып барып ошол биздин окуучуларга, келечек муунга кайсы тажрыйбаларды жайылтсак болот, ушулар тууралуу сиздин да пикириңизди уксак. Саламатсыздарбы? Менин атым Кадича. Ош шаарындагы облустук атындагы Зейинди балдардын жыттак лицейинин тарых мугалими болуп эмгектенем. Бул саякатка өзү негизи мен чыгып атканда ошо программасын карап, билим азыгынын программасын карап, менин предметиме абдан байланыштуу болгондуктан ошого кызыгып алып келип көрдүм. Эми сиз айтып аткандай эле биз лицейлерге бардык. Ал жерде ошол балдарды исламий мектептерге бардык. Балдарды өзүнчө, кыздарды өзүнчө окутушат экен. Билим берүү тармактары аябагандай жөнөкөй, аябагандай жакшы экен. Балдардын баардыгы ушунчалык эркин экен. Эми мен дагы ойлоп атам, мектепке барсам ошондой жакшы нерселерди киргизип колго алыш керек экен деп.
Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик, саякат дагы жакшы улансын. Биздин катарыбызда ушул бүгүнкү келген саякатыбызда өтө өзгөчө болду. Анткени бул жерде бир гана агартуучулар эмес, Кыргызстандан келген жалпы биздин мекендештер дагы ушул биздин билим берүү жана ошондой эле Түркиянын кооз жерлерин көрүү саякатына ээ болдук. Бул эки чоң мүмкүнчүлүк жаралды. Ошол эле убакта биздин катарыбызды Кыргызстандан келген ушул жактоочу бир топ ушул тармакта эмгектенип келген Муса агайыбыз турат. Муса агай, мен сизди дагы кепке тартайын. Сизди биз ушул 8 күндүк саякатыбыздын алкагында сиз жалпы эле мекендештерибизди мындай позитивке тартып, мекендештердин ушул жерде эсте каларлык бир күндөрүн өткөргөнгө өтө түрткү болдуңуз. Мен аны өз көзүм байкап турдум. Бул дагы болсо биздин мекендештерге өзүнө дем жана күч берет. Деги эле ушул билим берүү тармагындагы саякат биринчи жолу өтүп жатат да. Сиз ушул мекендешибиз катары сиздин дагы ой пикириңизди уксак. Мен эми бул жерде эмнени айтмакмын? Бул жерде Айгүл Куламидина деген эжекебиз бар экен. Бул деген бизди окуткан, биздин ата-энелерибизди окуткан билим берүү тармагы бул айтылгыс нерсе. Бул үй бүлө, бул жаралган дүйнөдөгү ар бир үйдөгү боло турган нерсе. Тарбия, эне, ата билим булагы болсо, ата эненин билим булагы бул мугалим. Бул ар бир дарактын бүчүрү. Мен ошондой ойлойм. Себеби дегенде бизде дагы ата-энеден кийин мугалимдер окутуу ушул даражага жеткирди. Ошолордон алган билимди биз сиздерге, башка адамдарга мына үлгү болуп айтабыз. Урматтуу биздин кыргызстандыктар, мен ушунчалык сыйлап кетем баарларыңыздарды. Ушул жерде билим булагынан келген адамдардын баардыгы жаратылыштагы коомдогу Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн биздин мекендеш жаш балдарга, биздин муундарга билим берип келет. Бул билим бергенден кийин бул билим алган адамдар бүгүнкү Туркияда, Стамбулда жүргөн билим алган билимдүү адамдар барат дагы бул жерден билим берсе, ушул тарбияны алса, биздин келечектеги министрлер, президенттер, депутаттар, жадагасы айыл өкмөттөр биздин коомубузду жогорку деңгээлде көтөрөт. Биз коомдогу жогорку деңгээлдеги жүргөн адамдардын сапатын, ийгиликтерин, ошолордун берген биздин илимдерин алышыбыз керек. Ошол эле мезгилде урматтуу төрайым десем болот, ханым десем болот, сизге да чоң рахмат. Дайым ушундай жакшы күндөрдү көрөйлү. Бүгүнкү биздин дем алуу күндөрүбүз, эс алуу күндөрүбүз, саякаттарыбыз сиздер аркылуу Кыргызстандын байрагын, желегин, жогорку деңгээлде кимдерин айтып отурабыз. Бул деген жакшы нерсе. Мен өзүмчө ушунчалык ыраазычылык билгизем. Сиздердин билим берүү булагыңыздар жогорулана берсин. Биз билим менен адам болобуз. Илим, билим бизге жогорку деңгээлдеги коомубуздагы адамгерчилик алып келсин. Дагы бир жолу рахмат, бактылуу болуңуздар, келечегиңиздер кең болсун. Келечекте ушундай жакшы күндөрдү көрүп, ар бир адамдын баласы илимдүү, билимдүү, жакшы каргыла чыгышына мен ийгилик каалап кетем. Сиздей журналисттер Айгүлдөй, Куламидиновдай жакшы педагогдор сиздер. Бактылуу болуңуздар. Чоң рахмат сизге дагы. Дайым ушундай билимдүүлөр жаралсын. Ыраазымын. Чоң рахмат сизге дагы. Биздин катарыбызда бир гана ушул эжекелер же болбосо биз айтабыз эмгектенген ушул билим берүү тармагында көбүрөөк эжекелер эмгектенип келет деп. Андай эмес, биздин катарыбызда мугалим агайларыбыз дагы бар. Анда эмесе биз мугалим агайларыбызды дагы кепке тартып, алардын алган тажрыйбалары менен жана ошондой эле Кыргызстанга барып, ушул Жалал Абад областында эмгектенип келген мектептин директору агайыбызды дагы кепке тартып көрөйлү. Агайыбыз дагы бул жерде алган тажрыйбасы жана ошондой эле өзүнүн саякаты тууралуу дагы биз менен өзүнүн пикирлерин, таасирлерин бөлүшүп кетсе. Саламатсызбы агай? Мен азыр айтып атам, биз Туркияда билим берүү системасын карап көрсөк, көбүнчө ушул мектепке чейинки билим берүү же болбосо баягы башталгыч класстарга да көбүнчө агайлар эмгектенип экен да. Мен мактанып атам, азыр Кыргызстанда бир эле эжекелерибиз, биздин агайларыбыз Жалал Абад областында жалпы эле ушул билим берүү тармагында көп жыл эмгектенип келип, бүгүнкү күндө жетекчилик кызматты аткарган агайыбыз дагы жүрөт деп. Анда эмесе агай, сиздин дагы ушул Туркияда алган жалпы таасирлериңиз, билим берүү мекемелерин жакындан барып, өзүңүз дагы таанышып чыктыңыз, көп жылдык тажрыйбаңыз менен эми барып Кыргызстанга, анын ичинде ушул жалпы түштүккө, анын ичинде Жалал Абад областына дагы бөлүшөсүз деген ниеттерибиз бар. Анда эмесе таасирлериңиз менен бөлүшүп кетсеңиз агай. Рахмат. Биз биринчиден болуп ушу Түркияга келгенден кийин мектептерди,
анан мектепке чейин мекемелерди барып көрдүк. Бул жерде мени таң калтырган жери мектептер 3-кө бөлүнүп, башталгыч класстар отдельно, 1-4 класстар, 5-8 класстар отдельно, и лицейлер болуп туруп, 9-11 класстар окушат экен. Балдар, кыздарды бөлүнүп окуганы таң калтырды бу жерде. Ушу жакшы бир эффекти бар экен. Булар айтышып атат, мен сүйлөшкөндө, алар кыздарыбыз отдельно окуганда, балдар отдельно окуганда дагы чоң бир ийгиликке жетип атабыз деп айтты. Анан башталгыч класстардын мугалимдери бизде көп жылдардан бери, мен мына 30 жылдан бери мектеп директор болуп иштеп, андан бери ушу башталгыч класстын мугалимдери эркек киши болгонун көрүп сүйүнүп атам. Мугалимдер дагы вот мына ушундай бир баланын тарбиясы да эркек кишинин ролу чоңураак. Ошондуктан бу жерде мына ушу балдардын эркек киши окутуп атканы абдан кубандырды мени. Рахмат агай, сизге көңүлдүү саякат каалайбыз. Рахмат сизге дагы. Урматтуу достор, мен жогоруда айттым, биз ушул билим саякатыбыздын башталышында эле билим азыгы коомдук бирикмеси алгачкылардан болуп өлкөбүздө ушул агартуучуларды башка өлкөнүн билим берүү мекемелери, билим берүү системасы, алардын бүгүнкү күндө алып барып жаткан иштери менен жакындан таанышып, алардын кайсы бир деңгээлде тажрыйбалары менен өзүбүздүн өлкөбүзгө, Кыргызстанга барып жеринде бөлүшөлү деген жакшы бир изги ой тилектери жаткан, жана ошондой эле башка өлкөнү кооз жерлерин көрүп саякаттоо максаты болгон. Бул алгачкы ушул саякат болуп башталды. Бул саякаттын демилгечиси жана ошол башталышы билим азыгы коомдук бирикмеси болду. Бул коомдук бирикмеде бир топ ошол биздин жаш улан кыздар бар. Алардын катарын биздин Айгүл Атабекова жаш демилгечи активист кызыбыз түзөт. Анда эмесе биз ушул азыр Айгүлгө дагы кепти узатып, негизи эле бул идея качандан бери жаралган жана ошондой эле бул идеянын түпкү тегинде эмне жатат, мына ошолор тууралуу дагы айтып кетсек, анткени буга чейин өтө көп иш жүргөн. Бул идея мына Кыргызстанда алгачкылардан болуп ишке ашып, бүгүнкү күндө өзүнүн жемишин берүүдө десек болот, анткени агартуучулар бул билим саякатынан өтө ыраазы. Айгүл айым, биз айттык, ушул идеянын башында, демилгесинде ушул билим берүү коомдук фонду турат. Ушул коомдук бирикменин атында биздин эле ушул өзүбүздүн патриот чыган жаш улан кыздар бар экен. Ушул коомдук бирикме тууралуу айтсаңыз, анан ушул билим саякаты тууралуу дагы качан башталган бул идея негизи эле? Саламатсыздарбы? Билим азыгы мугалимдер коомдук бирикмеси 2020 жылдын 24-ийинан тартып иштеп келет. Башында туура жаш уландар турат. Роза Мухтаровна, Бакыт Абибилаевич деген жаш жигит кыздар бар. Биз жалпы мугалимдерди бүгүнкү күндө алардын социалдык маселесин козгоп, ошол социалдык маселесин алып чыгып, ошол менен биргеликте мугалимдерге ушундай кызыктуу билим саякатын уюштуралы дегенбиз да. Бул билим саякатынын идеясы 2 жыл мурун эле пайда болгон. 2 жыл мурун эле пайда болуп, ал ишке ашыш үчүн көп аракеттер кылынды. Биз чет мамлекетке чыгышыбыз керек болчу. Ошол эле учурда бир канча документтер, келишимдер даярдалыш керек болчу. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө ошо бир канча мамлекеттер менен бүтүп калды. Алар менен мына саякатыбызды бүгүнкү күндө Турция мамлекетинде баштадык. 2 жылдан бери көздөп жүргөн максатыбыз иш жүзүнө ашты. Ошонун негизинде биз ушул биздин жөнөкөй мугалимдерден бул жактан өнүккөн мамлекеттердин билимин алып барып, өзүбүздүн Кыргызга ылайыкташтырып, кыргыз элине сиңиримдүү кылып уюштуруу максат болгонда, себеби баягы жаңыланууну өз көзүң менен көрүп, же болбосо болуп жаткан өнүгүүнү өз көзүң менен көрбөсөң, муну сиңирүү бир аз кыйыныраак болот да. Ал эми биз дайым биздин билим берүү министрлиги, жалпы башка бейөкмөт уюмдар, же болбосо жөнөкөй эле жарандар башка мамлекеттин өнүккөндүгүн, ал жакта билимдери жөнүндө көп айтылат. Ошол эле учурда баягы интернетте, ютубтарда да көп билим берүүнүн Сингапурдуку, Финляндияныкы көп айтылат, китептер чыгарылган. Китептен окуйсуң, ютубтан көрөсүң, башкалардан сабак катары аласың, бирок өзүң көрүп алган бул өтө сиңиримдүү болот да. Себеби адамда эки эмоция жакшы калат экен да, бул эң чоң мындай жакшы болгон көргөн нерсе, анан эң жаман нерсе калат экен да. Ошон үчүн биз адамдарга эмоция тартылап,
ошо менен биргеликте билимдин таасирин берип, өздөрү көрсө, өздөрү алса, анан ошону ал жакта колдонсо. Себеби баары бир кармап көргөнүң же жыттап көргөнүң, ичип көргөнүң бул сезимде калат да. Ошол сыяктуу биз дагы мына Турция мамлекети, биз Ататүрк бардыгы бир уруудан бир атадан таркаганбыз деп айтабыз. Ошон үчүн Турция мамлекети менен келишимдин негизинде бүгүнкү күндө Стамбул шаарына барып лицейин, мектебин, университетин көрдүк. Жакшы шарттарды жаратып беришти, терең ыраазычылык билдиребиз. Ошо менен биргеликте бизде Кыргызстан боюнча 3 область, Ош, Жалал абад, Ысык көл областынан мугалимдер келди. Университеттен бала бакчалардан келишти, аябай таасирленишти. Ал жактын билими менен биздики салышышты, сабактарына катышышты. Ошол эле учурда тиги тажрыйба алмашышты, суроо жооп кылышышты, өздөрү көздөрү менен көрүштү. Ошол эле учурда мындай өнүккөн шаарлардын деңгээлин көрүштү. Бир канча шаарларды көрүштү, аябай таасирленишти. Мындан кийин алар ошол алган өздөрүнүн тажрыйбасын биздин Кыргызстанга калыптандырып, биздин Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошот деп ишенем. Бул билим саякаты ушул менен эле токтоп калбайт. Мындан ары дагы уланат. Мындан ары дагы биз башка чоң-чоң өнүккөн мамлекеттерге барабыз. Алардын да мектептерин, алардын да билимдерин көрүп келебиз. Андан алып келген билимди биз Кыргызстанда өзүбүздүн өсүп келаткан муундарга, бизден кийин иштеп жаткан мугалимдерге берип, Кудай буйруса Кыргызстандын алтын муунун жаратабыз деп ойлойбуз. Биздин Кыргызстанда алтын муун жаралса, Кудай буйруса биздин Кыргызстан мамлекетибиздин желеги бардык жерде желбиреп, чоң өнүккөн мамлекеттердин катарында кошулат деп ишенем. Албетте мындай позитивдүү жана патриоттук дем күч, ой жана ошондой эле демилгелерден кийин бизде дагы бир эртеңки күнгө ишенич пайда болот. Анткени билим берүү жана ошондой эле биздин келечек муунга бүгүнкү күндө албетте жалпы эле биздин жарандардын жана ошондой эле бизге окшогон кайдыгер эмес журналист же активисттердин баардык жарандардын ою өтө мындай үмүттөрү дагы алдыга карай өтө зор. Жогоруда айтып кеттик, коомдук бирикме бүгүнкү күндө ушул мугалимдердин башын бириктирип, өлкө боюнча кулачын жайып, мындан кийин дагы чет мамлекеттерге саякат, билим берүүгө болгон ушундай өздөрүнүн саякаттарын уланта беришет. Кийинки сапарларда дагы биз алардын ушул билим берүү саякаты менен дагы сиздерди жакындан тааныштырып кетебиз. Билим азыгы коомдук бирикмеси анын жетекчиси Айгүл Атабекова баштаган саякат эми башка өлкөлөрдө кулачын жаят. Бул саякатты уюштурууга чоң жардам берген Air Travel Tour компаниясына айы дайымга чоң ыраазычылык билдиребиз. Кийинки билим саякатында көрүшкөнчө сиздер менен Гүлжан Ажиматова болдум.